тирүү жыланды кайнап жаткан казанга салып шорпо кылып аткан адамдын видеосу бул элдин кыжырын кайнатты окшойт. Бир карасаң элдик дары деп айтышат, экинчи жагынан бул ырайымсыздык. Бул видео Өзбекстандын бир аймагына тартылган. Биз бул көрүнүштү артында эмне жатканын билүү үчүн ошол дарекке чейин барып жеринен көрүп келдик. Айрыкча ден соолугуна көйгөй барлар барышат, муун оорусу менен жабыркагандар, суу өткөндөр. Бул жөн гана кадам эмес, акча табуунун дагы булагына айланган дарылык бизнес десек болот. Бирок мындай дарылар илмий жактан далилденген эмес. Тескерисинче туура колдонулбаса кооптуу да болуп калышы мүмкүн. Şu ayak ağrıq, bel ağrıq, bel ağrılarga davası bor. Жылан шорпосу сатылат деген. U sho'rvalar beta emas. U sho'rvalar boshqa joyda olingan, boshqa joyda qilishgan. Эми ошондой давасы бар экен, кан тамыр тазалайт дейт. Богокларда hiç көргөндөр. Анан эмнеге сатпай атасыз? Bir tarafga shu boshini qo'yib yotgandan keyin buni ko'miladi. Болду, анда шорпо ичелен да. Мен жана бөдөнөн шорпону бериңизчи деп болбой эле туруп алдым эле, акыры чыдабай куюп келип беришти бөдөнөнүкү деп. Бирок мен тамактын ичин карап көрө турган болсок, жыландын терилерин көрүп калдым.